Түркиянын улуттук коргоо министрлиги Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө аскердик техникаларды, атайын техникаларды жана башка аскердик техникаларды тапшырды. Бул тууралуу Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы билдирди. Ушул жылдын 18 февралында Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын 126 аскер бөлүгүнүн аймагында Түркиянын аскердик техникалык мүлктөрүн Кыргызстанга кабыл алуу жана өткөрүп берүү салтанаттуу аземи болуп өттү. Маалым болгондой, иш-чарага Кыргызстандын коргоо министринин биринчи орун басары полковник Таалайбек Усубалиев, Түркиянын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ахмат Садык Доган мырза, куралдуу күчтөрдүн улуттук гвардиясынын командачылыгы жана жеке курама катышты. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгына 60 патрулдук автоунаа берилгенин Ички иштер министрлиги билдирди. Бүгүн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Шевроле үлгүсүндөгү автоунааларды, көчмө радиостанцияларды жана атайын техниканын башка үлгүлөрүн көрүп чыкты. Ички иштер министрдин маалыматына караганда, автоунаалар жолдогу кырсыктарды азайтуу боюнча ишти илгерилетүү максатында аймактарга бөлүштүрүлүп берилет. Акылбек Жапаров Ички иштер министрдин коллегиясында жол коопсуздугун камсыздоо маселесине токтолуп, президент кырсыктарды 50%га кыскартуу тапшырмасын койгонун эскерткен. Биз бул тапшырманы аткарышыбыз керек. Учурда авто мектептерге лицензияны жана айдоочуларга күбөлүк берүү укугу Ички иштер министрлигине өткөрүлүп берилди. Бул реформаны жыйынтыгы көпкө күттүрбөшү керек деген Жапаров. Машиналар менен атайын жабдыктар бюджеттик каражатка сатып алынды. Садыр Жапаров: мамлекеттин карызы болбогондо маяна $1000 болмок. Мамлекет башчы 1 апрелден баштап эмгек акылар көтөрүлөрүн, бирок $1000 жеткире албасын билдирди. Президент Садыр Жапаров соц тармакка мамлекеттик кызматкерлердин маянасы көтөрүлөрү туурасында билдирүү жазды. Урматтуу кыргызстандыктар, эгемендик алгандан бери топтолгон карызыбыз $5 миллиард жакын болуптур. Эми аны кайра кайтаруу мөөнөтү менин президенттик мезгилиме туш келип отурат. Эч маселе жок. Толук төлөп беребиз. Төлөп бергенге каржы булактарыбызды жана пландарыбызды дагы аныктап койдук. Кыргызстандык Бусурманкул Абдибайыт уулу UFC турнирдеги беттешинин алдында ден соолугу начарлап ооруканага жатты. Бул тууралуу мушкердин машыктыруучусу Кенжебек Чекеров социалдык тармактагы баракчасы аркылуу кабарлады. Машыктыруучунун айтымында Бусурманкулдун ден соолугу салмак түшүрүүсүнө байланыштуу начарлаган. Эске салсак, Бусурманкул Абдибайыт уулу бүгүн 18 февралда Москвада UFC уюмундагы жарым жеңил салмактагы чемпиондук наамын коргоо үчүн Расул Магомедов менен күч сынашмак. Ага чейин казакстандык спортчу Жасулан Акимжан менен беттешмек, бирок ал жаракат алганына байланыштуу ордуна уюмдун мурдагы чемпиону Магомедов сунушталган. Бүгүн Сокулук районуна караштуу Орок орто мектебинин заманбап шарттагы жаңы имараты ишке берилди. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев, президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентешев катышты. Аламедин Сокулукта, Карабалтада, дагы бөлөк райондордо 3-мен 4-мен окуган эски школдор бар. Ошолордун баарын жаңыртууга кириштик. Буюрса баары жакшы болот. Эми жерден президенттин тапшырмасы болгон, декабрда эле мага тапшырма берди эле. Бул жерде кичине кармалып калып ачып атабыз. Буюрса баары жакшы болот. Орок орто мектебинин 320 орундуу эски имаратында буга чейин 2517 бала 5 смена менен окуп келген. Орундар жетишсиз болгондуктан балдар бир партага 4төн олтуруп билим алышчу. Мындан улам жаңы мектеп куруу үчүн тендерден 97 миллион акча каражаты бөлүнүп, курулуш иштери 2019-жылы башталган. Жаңы имарат бизге деген 500 орундук салып берди. Казыр бунун ичине киргенде 1300 баланы бияка окутабыз, 5-класстан 11-класска чейин. Начальный класс эски мектепте калмак болду, аяктан 46 класс бар эле, алар ошакта окушат. 5 смена окуп атканда болбой эле саат астык болуп, бизге убакыт жетпей, дополнительно окута албай, мугалимдер деген балдар менен отура албай, кайта бирөөнүн артынан бирөө келген үчүн. Бирдике
сапатыбыз биртке төмөндөп калды. Ана азыр ойлоп атабыз, биз ушу 3 айдын ичинде биз баарына жетишебиз. Мектепти куруу иштери башталганы менен аны бүтүрүү убагы кечигип кеткендиктен улам жергиликтүү тургундар регион телеканалына бир нече ирет кайрылышкан. Журналисттер мектептин абалы менен жеринен таанышып, аталган маселени президенттин жеке өзүнө жана министрлер кабинетинин төрагасына да жеткиришкен. Сокулук районунун селекция айылында жайгашкан орто мектеп бар. Ушул мектеп бүттү негизи. Бүтүп бирок азыраак жумуштар калган экен, жана жылуулук системасы. Ушул эмдигиче бүтпөй, азыр эски мектепте балдар 4-5 менен окуганга аргас болуп атат да. Акылбек Усенбекович, Билим берүү министрлиги биринчи күнү баргыла, көргүлө, киши жибергиле да немедленно бүтүргүлө. Президент Садыр Жапаров маалымат жыйынында жеке өзүңүзгө тапшырма бердиле. Декабрь айына чейин ушул мектептин курулушун аяктап, балдарды киргизгиле деп. Бирок тилекке каршы ал мектеп азырга чейин бүтпөй турат. Президенттин тапшырмасы аткарылбаганына эмне себеп болду? Биз январь айында разбор болгонбуз. Ошондо мага ушуну айтышты эле да. Мен азыр урокко түштөн кийин ошо урок мектебине барып, азыр жезинен көрүп чыгайын. Президент айтты, аткарылыш керек да. Биз аткаруу бийлиги болгондон кийин ошого өтүшүбүз керек. Бизге ушунча жардам берип, ушуну канча козголгон сайын биздики батыраак бүтүрүп калды да, көтөрүп чыгып. Анан регион телеканалга чоң ыраазыбыз, ыраазычылык билдиребиз и чоң рахматын айтабыз. Биринчи ушул регион каналына дагы көп жолу бизди келип алабызды сурап кетип атты журналисттерге рахматымды айтам. Жаңы мектепте заманбап шарттын баары каралган. Спорт залынан тартып балдардын ден соолугун көзөмөлдөөчү медициналык бөлмөгө чейин бар. Мына көптөн күткөн тилегибиз орундалып, мына жаңы мектепке кирип атабыз. Өтө кубанычтабыз. Министрге дагы бардык өкмөткө ыраазыбыз, чоң ыраазычылык айтабыз. Кудай буйруса, билимдүү, жакшы балдарды тарбиялайбыз деп айтып кетебиз. Тилекке каршы өлкө ичинде мектепке болгон муктаждык жагдайлары жок эмес. Анын катарында курулушу башталып, бир топ жылдан бери бүтүрүлбөй тургандары да бар. Мындан улам министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров учурда бул көйгөйлөрдү чечүү үчүн бир нече иш аракеттер колго алынганын айтып өттү. Гүлдана Мумунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Москванын Тульский станциясында 2 тажик жараны полиция кызматкерлерине кол салган. Чырдын башы полиция кызматкерлери 2 жаранын документтерин текшерип коюу учурунда болгон. Анткени тажик жарандарынын бири полиция кызматкерлерине башы ийген эмес, андыктан аны жакынкы полиция бөлүмүнө алып кетүү чечими болгон. Бирок алардын бири кызматкерлерди секирип келип тээп, андан соң экинчисине да сокко узаткан. Бирок полиция мындай абалда ок чыгараарын эстедүү айтор окуя болгон жерден качып кетүүгө үлгүрүшкөн. Анткени менен тез аранын ичинде кармалып күч органдарына карата күч колдонуу беренеси менен айыпталган. Жигиттердин бири 18, экинчиси 21 жашта. Аларга 5 жыл эркиндигинен ажыратуу коркунучу турган иш.